Бүгін 23 апрелде Атамекен партиясының лидері, қамақтағы саясатчы Өмірбек Текебаевтың тарапташтары митингке чоғылды. Ушул бийликте болуп аткан көйгөйдөрдү айлык мөттөн баштап парламентке чейин куугунтактаганга жол берип койсок, биз сөз эркиндигин жетишкен демократиябызды өлтүрүп алабыз. Анда катышуучулар соттордун акыйкат чечим кабыл алууларын айтышып, муну менен катар экс-президент Алмазбек Атамбаевди, мурдакы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны камакка алуу талабы айтылды. Кыргызстанга азыр радикалдуу реформалар керек. Буга окшогон соттордон жетөө камалды өтпөйбүзбү? 99% сотторду жаңылаш керек азыр Кыргызстанда. Урматтуу мекендештер, биз мына Украинаны, Арменияны көрүп атабыз. Ушул жерде 4 киши кызычуу болуп тил табыша албай атсак, ушул жерде сөз талашып атсак, биз кандай даңгыр жолду ача алабыз? Мен эми бул жерге келип, катышып, колдогонум, ошол сот акыйкаттыгын колдоп келдим да. Ошон үчүн ошол сотко нааразы болуп, туура эмес чечим чыгып аткандардын баарына акыйкат чечим чыксын дедим. Ал эми Текебаевга күбө болуп баргам. Митингде Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев сөз сүйлөп жатканда анын сөзүн бөлүүгө аракет кылган провокаторлор да болду. Мен бул суроолорум президентке. Саат 16:00 Жогорку сот Атамекен партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин карап баштаганда прокурор соттук отурумдун өтүшүнө даяр эместигин билдирди. Соттук коллегия отурган жерден кеңешип прокурор аракетин өтүшүн канааттандырды. Билдирип беребиз 3 май саат 10 чейин. 15 мүнөткө жетпеген соттук отурумдан соң ишти кароо 3 майга жылдырылды. Эгерде мыйзамга таянып, мыйзамдын жогорку күчү орноп, соттор мыйзамга гана башыйып чечим чыгарса, Өмүрбек Чиркеевичтин менен Чотоновдун иши жаңы ачылган 5 жагдай менен кайра башынан баштап каралып чыгууга тийиш. Эгерде толук кандуу мыйзамдуу чечим болсо. Ал эми саясий өңүр, саясат токтобосо, анда мен билбейм, саясатты мен чечпейм. Бирок бүгүн прокурорлордун убакыт сурап, башка күнгө жылдырып бергиледи, жакшы карап алалы деген мен үчүн жакшы знак, мен адам катары жакшы знак. Мен ошо үмүттөнгүм келет, 3 майда ошо мыйзам менен карап берет. Эске салсак, Атамекен партиясынын төрөгасы Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийден $1 миллион пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон.